Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Футболчу медиктер 400 000 сомдук байгесин майыптыгы бар балдарга берет. Саламаттык сактоо министрлигинин ден соолук командасы футболдук беттеште утуп алган 400 000 сомдук сертификаты майыптыгы бар балдарды реабилитациялаган борборго берет. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилиги жана Мурат футбол турниринин катышуучулары жыл сайын 1-июнда белгиленүүчү балдарды коргоо күнүнө карата байгени майыптыгы бар балдарды жана өспүрүмдөрдү реабилитациялоо борборлорунун бирине тапшырууну чечти деп айтылган маалыматта. Эске салсак, 27-28 майда Бишкек шаарында футбол боюнча Мурас достук турнири өтүп, анда бир нече командалар күч сынашты. Жыйынтыгында биринчи орунду ден соолук командасы жеңип алып, аларга чемпиондук өтмө кубогу жана 400 000 сомдук сертификат тапшырылган. Оштогу сынакка 300дөн ашык азанчы катышты. 2 жеңүүчүгө умрага жолдомо берилди. Ош шаарында Мухаммед Умар Ош коомдук бирикмеси азанды туура жана көркөм айтуу боюнча мелдеш өткөрдү. Аталган мелдешке Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан өлкөсүнөн жалпы 300дөн ашуун азанчы катышып, алардын ичинен финалга 12 катышуучу тандалып алынды. Иш-чара коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы мамилени ынтымакты бекемдөө, азанды көркөм айткан азанчыларды даңазалоо максатында уюштурулган. Иш-чарага Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Абибилла Кудайбердиев, Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков, аалымдар Олжобой Алимбеков, Убайдулла Сарыбаев жана башка аалымдар катышкан. Азан айтуу боюнча мелдештин жыйынтыгы менен мыктылар аныкталды. Алдыңкы орундарга төмөнкү мамлекеттин катышуучулары татыды. Биринчи орун Дадаев Хамзабек Өзбекстан, экинчи орун Жуманалиев Сүйүн Кыргызстан, үчүнчү орун Сейитканов Кубаныш Казакстан, төртүнчү орун Дастан Курбаналиев Кыргызстан. Биринчи орун үчүн умрага жолдомо, экинчи, үчүнчү орундар үчүн ноутбук сыналгы тапшырылды. Мелдештин жүрүшүндө Казакстандан Эркинбек Шокай Дамылда, Өзбекстандан Абдулла Хайдаров кары, Египеттик Умар кары, Нурали Жолдубаев кары калыстык кылган. Эл өкүлү Элдар Сулайманов Сокулук жана Кемин районунан келген мугалимдер менен окуучуларды кабыл алды. Кечээ Сокулук жана Кемин районунан келген мугалимдер менен окуучуларды кабыл алып, алар менен кенен баарлаштым деп өз Facebook баракчасына жазып чыкты Ата журт Кыргызстан фракциясынан эл өкүлү Элдар Сулайманов. Мектептеги көйгөйдү анда иштеген мугалимдерден артык эч ким билбесе керек. Бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестке даярдоодо китептердин жетишсиздиги, мамлекет тарабынан жаштарга болгон колдоо жана келечек ээлеринин бийик кыялдары менен алдыга койгон максаттары жолугушуубуздун негизги темасы болду. Албетте, жаштардын урт суроолору менен демилгелери мени абдан кубандырды. Депутат болгондон бери Жогорку Кеңештин имаратында мындай жолугушууларды байма-бай өткөрүп жатам. Анткени дүйнөдө күн сайын өзгөрүүлөр болуп жатканда жаштардын сунуш пикирлери абдан маанилүү деп билдирген эл өкүлү Элдар Сулайманов. Башкы прокурор Мадумаровду жоопко тартууну кайра сунуштады. Эмне айып тагылууда? Башкы прокурор Курманкул Золушев Жогорку Кеңештин депутаты Адаха Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн кайрадан макулдук сурады. Бул тууралуу спикер Нурланбек Шакиев билдирди. Башкы прокурор депутатты жоопко тартууну Жогорку Кеңеште карап берүүнү сунуштаган. Регламент боюнча сунуш келгенден кийин парламент 48 сааттын ичинде карашы керек. Андыктан бул боюнча изилдөөчү комиссия түзүү маселесин кезексиз күн тартибине киргизели, деди Шакиев. Шакиев башкы прокурор Мадумаровду төмөнкүдөй кылмыштарды жасаганы үчүн жоопко тартууну сурап жатканын билдирген. Кылмыш жаза кодексинин 36-278 массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү, 36-326 берене бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү, 330 берененин 3-бөлүгү бийликтен аша чабуу, кызматтадагы тарабынан же анын буйругу боюнча анын айтканы же макулдугу боюнча ыйгарым укуктарынын чектеринен чыккан. Ушул
кодексинин 137-беренесинде каралган кыйноолордон башка же өмүр жана ден соолук үчүн коркунучтуу болбогон зомбулукту колдонуу менен же мындай зомбулукту колдоном деп коркутуу менен бириккен аракеттерди жасоо, ошондой эле төмөнкүдөй жоосундарды жасаган үчүн куралды же атайын каражаттарды колдонуу менен, дене бойго зомбулук колдонуу менен же аны колдоном деп коркутуу менен, уюшкан топтун же кылмыштык коомдоштуктун кызыкчылыгы үчүн оор залал келтирүү менен белгилей кетсек, былтыр да март айында башкы прокурор Адахан Мадумаровду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап, жоопко тартууну сунуштаган, бирок депутаттык комиссияга макулдук берген эмес. Айлыгы 35 000 сомго чейин тазалык жумушчуларды издеп жатат. Тазалык муниципалдык ишканасы жүктөгүчтөрдү издеп жатат. Иш графиги өзгөрүлүп турат. Башкача айтканда эс алуу сөзсүз эле ишемби же жекшемби эмес, иш күндөрүнө дагы туш келип калышы мүмкүн. Айлык маянасы 30-35 000 сомду түзөт, деди мэриядан. Бардык суроолор боюнча 0312 34 48 25 номерине чалып же Аларча көчөсү 74А дарегине кайрылса болот. Мадумаров камалуу ыктымалдыгы тууралуу мен баарына даярмын. Башкы прокуратуранын жогорку кеңешинин депутаты Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу сунушу боюнча эл өкүлү маалымат жыйын өткөрдү. Ал комментарий берип жатып баарына даяр экендигин айтты. Айтымында ал ар дайым конституцияны сактоону талап кылат. 36-беренде деп айтып жатабы? Адамдын атайлап кылмыш жасаганга куралдарды же каражаттарды издөөсү дейт. Атаңдын көрү ушул өлкөгө 30 жыл деп айткандан бери менден артык баш мыйзамды бузбагыла деп кыйкырбаган киши жокко дейм. Конституциялык соттагы менчелик конституцияга чакырбаса керек. Анан 278-берене массалык башаламындыктар дейт. Аман эле болушсун, жараткан бар. Мен аманы көп жутуп же сууну көп ичип коюп атамбы же Бишкектин жолдорунда көбүрөөк жөө басып коюп жатамбы, эмне деген тооматы бар. Өздөрү Мадумаровду канча сунуш кылдык такыр болбой атат деп айтып атышпайбы? Анан кантип мен бийликти күч менен басып алам? Чакырса барбаган жерге күч колдонуп барамбы, деди депутат. Парламентарий бул иш бир гана саясий куугунтук деп баса белгиледи. Комитеттин жыйындарында ким эмне дейт өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр. Андыктан өзүңүздөр баа бериңиздер деп түшүндүрдү ал. Мадумаров анын камалышы мүмкүндүгү тууралуу да пикирин билдирди. Мен баарына даярмын, каалаганын кылышсын. Ар ким бизнес менен, саясат менен алектенсе, баарына даяр болушу керек, деди Адахан Мадумаров. Садыр Жапаров Асман шаарын куруу иштери июндун аягында башталат. Асман шаарынын долбоору даяр болуп калды. Кутукчасы 30-июнда салынып, курулуш иштери башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата калаасындагы паркта ачуу салтанатында сүйлөп жатканда айтты. Ал 4000 гектарга түшө турган 500 000ден 700 000ге чукул адам жашайт деген эсеп чоту коюлган калаа болооруна токтолду. 1,5 жылдан бери долбоор даярдалды. Ага да көп убакыт кетет экен. Асманды курууга Кыргызстандан бир да тыйын короткон жокпуз. Ага акчабыз да жок. Сырттан инвесторлорду топтоп келип ошолорго салдырган жатабыз, деди Жапаров. Ал инвесторлордон мыйзамсыз акча сурай берүү деген түшүнүк болбосун айтып, жергиликтүү элге бийликке кайрылды. Айтайын дегеним, бул жерде аксакал, көксакалдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү отурасыздар. Жаштар барып алып дагы миллиондоп доллар сурабасын, ошондой инциденттер болбосун. Андай кылбагыла деп балдарды тарбиялап айтып, мээсине куйгула. Караңгылыктан чыгыш керек, деди Жапаров. Эске салсак, 2021-жылдын июль айынын башында президенттик администрация Ысык Көл районундагы Тоор Айгыр айылынын жанында 500 000 калкы бар инновациялык Асман шаарын куруу пландалып жатканын билдирген. Бийлик Асман Кыргызстандын экономикалык жана туристтик борборуна айланаарын айткан. Келечектеги шаардын долбоордук чечимдерин иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык топ түзүп, мамлекеттик дирекция негизделген. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, bir жарым суткасынын күйүүлү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батектагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толбай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле дарлангыла,
Өзүнө көргүлө, мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүт тура албачу элем. Туалетке отурган мен туруп, таяк менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, куманды алып барып эшикке отуруп бетимди жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура албачу мына отуруп турат. Даже айындагыларды көрсөм мен үйттөн көрсөм тайып болуш керек асылда. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам мына. Бир күн кечинде келген. Рахмат, бастырып койду жашнагым. Өзү кирип өзү чыкты. Рахмат. Мен толкундан эч айта албай жатам, бирок рахмат. Башка эмне дешимди билбей атам. Азыр да толкунданып турам. Рахмат. Ооругандар келип көрүнгүлө. Мына туугандар, мына результат жакшы. Мына азыр жакшынакай түйүп отурам. Турганда таягы жок, нары басканда деле болот. Шалт ошол болуп калды, жакшынакай да. Десок жакшы. Мына таягы жок, жакшынакай да азыр. Мени көргөн билдерин таяк менен, балдак менен да жүргөм үйдө. Азыр мына Кудайга шүгүр барсам. 4 күндө результат берсе так? 4 күндө результат. Эми мындан аркы да жакшы болот. Буюрса. Кудай калат. Чоң рахмат. Шембендерге жөнөткө. Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү камакка алынды. Кримтөбөл камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү Алтуха, Протез, Кения жана ААКга карата бөгөт коюу чарасы тандалды. 1-май райондук сотунун чечими менен кармалгандар тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин камакта болушат. Мындай маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой баш коргоо чарасын тандоо 25-майда каралган. Эске салсак, 23-майда УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюлган. Алар көп жылдан бери Кыргызстандын ишкерлеринен жана жарандарынан Кытайдан экспортталган эл керектөөчү товарларды мыйзамсыз ээлеп алуу менен алектенишкен. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн аймагында туруктуу кылмыштуу схема уюштурушкан. Жогорудагы адамдар алдамчылык менен жеке менчик транспорттук логистикалык ишканадан жалпы суммасы болжол менен $385,000 түзгөн эл керектөөчү товарлары бар жүктү мыйзамсыз түрдө тартып алышкандыгы аныкталган. Парламент спикери депутаттардын өлкөдөн чыгуусуна чектөө киргизди. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев июнь айында депутаттардын чет өлкөгө чыгуусуна чектөө киргизди. Бул тууралуу 31-майда парламенттин жыйынында билдирди. Маалымат катары айткым келди. Өзүңүздөр билесиздер, парламенттин жайкы каникулга таркашына 1 ай гана убакыт калды. Андыктан жемиштүү иштөөңүздөрдү суранам. Өлкө үчүн өтө маанилүү бир нече мыйзам долбоорлору каралууда. Ошондуктан милдеттерин так аткарууну өтүнөм. Андан сырткары бардык чет өлкөгө иш сапарларга чектөө киргизилет. Таарынбагыла. Болгону 2-3 депутат командировкага чыгалат. Сапарыңарды өзүңөр чектегиле, биз да көзөмөлдөйбүз деп спикер депутаттарга кайрылган. Эске салсак, депутаттар июль-август айларында эс алышат. Алар 1-сентябрда жумушка кайтып келишет. Депутаттар ЖМКны жабууну татаалдаштырган мыйзам долбоорун четке какты. Жогорку Кеңеш ЖМКлардын сайттарын бөгөттөө жол жобосун татаалдаштырган мыйзам долбоорун четке какты. Жогорку Кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Адахам Адумаров, Элмурза Сатыбалдиев, Гуля Кожомкулова, Дастан Бекешев, Сейит Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбеков анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелешкен. Жыйында негизги маселе катары ЖМКга даттангандар учурда арызды 24 сааттын ичинде эмес 3 күндүн аралыгында кароо сунушу талкууланды. Депутаттар Шайлообек Атазов, Айбек Маткеримов, Балбак Төлөбаев жана Мейкинбек Абдалиев бул демилге улуттун кызыкчылыгына каршы келээрин, бирөөнү жамандап, ар намысына шек келтирип жатса, 3 күн күтүү өтө көп убакыт экенин айтышкан. Натыйжада мыйзам долбооруна 56 депутат каршы, 7 макул добуш берип, биринчи окуудан артка кайтарды. Авторлор учурдагы мыйзамда баардык укуктар арыз ээсине берилип калганын айтууда. Мында маалыматты жарыялаган адам же уюм анын иш аракетине болгон даттанууну кароого катышпай өз укуктарын коргой албай калаарын белгилеген. Андыктан интернет тармагындагы сайттын же баракчанын ээсинин аракеттерине даттануунун тартиби деген өзүнчө берене иштеп чыгышкан.